Бүгін 2016 жылдың 11 декабрында эртең мененки саат 8:00-дө өлкөнүн бардык аймактарында шайлоо участкалары ачылды жана добуш берүү башталды. Шайлоо 22 шаардык жана 389 айылдык кеңештерде өткөрүлөт. Өкмөттүн чечими менен түзүлгөн республикалык штаб бул мамлекеттик эң маанилүү иш-чараны даярдоодо жана жогорку деңгээлде өткөрүүдө коюлган бардык маселелерди чечти. Иштеп жаткан шайлоо участкаларында байланыштын, электр энергиянын, жылуулуктун бардык маселелерди чечүү боюнча чаралар көрүлгөн. Коомдук тартипти сактоо боюнча бүгүн Ички иштер министрлигинин 9000ден ашык кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Мындан тышкары чет өлкөдөгү биздин жарандарыбыздын добуш берүүсү үчүн 35 добуш берүү шайлоо участоктары ачылган. Жана алардагы керектүү жабдыктар менен камсыз болгон. Бүгүн болсо республикалык штаб, анын алкагында областтагы штабтар, райондогу штабтар, айыл округдагы штабтардын баары күчөтүлгөн тартипте иштешет. Мунун бир гана максаты ушул биздин шайлоо комиссияларына жардам берүү жана шайлоо жүрүүдөгү көйгөйлүү маселелер чыгып калса ошону оперативдүү тартипте чечүү боюнча иш алып барат. Өкмөттө дагы ушул республикалык штабтын мүчөлөрү биз дагы ушул шайлоо аяктаганга чейин ишибизди алып барабыз.